Бүгүн бизде конокто ырчы аткаруучу Элиза Долбекова айым. Элиза айым, саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Деги эле бүгүнкү таңыңыз кандай башталды? Бүгүнкү таңым ошо бул силердин куттуу студияңарга келүү менен эртең менен эрте туруп баягы кыздардын түйшүгү көп го. Даярданыш керек, макияж жасаш керек. Андан сырткары жол тыгын, бир аз эфирге да кечигип калдык, кечирим сурайбыз. Эң сонун негизи эле ушул куттуу студиясынан көрүп жаткандыгыбызга өтө кубанычтабыз. Анан эң алгач эле өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип деги эле кайсыл жактын эркек кызысыз? Жакшы болот. Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кара Суу деген айылынын Кезарт деген айылынан болом. Азыркы учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 2-курсунун студентимин. Устатым Элзар Өскөнбаева. Эң сонун. Негизи эле жогоруда айтып өттүм, бүгүнкү биздин темабыз бул бакыт сиз үчүн эмне? Ошол тууралуу сизден да утурлай сурагым келип турат. Бакыт бул сиз үчүн эмне? Бакыт бул тирүүлүк. Тирүүлүктүн өзү бакыт. Тирүүлүктүн өзү бакыт. Эң сонун жооп болду. Эми чыгармачылыгыңызга кайтсак деги эле салттык ырларды айткансыз. Бул жаатка келип калгандыгыңызга эмне себеп болгон? Балким алмаз абагынан алыс түшпөйт дейт, үй бүлөдө бул жаатта ырдагандар барбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Жок, үй бүлөдө жок ырдагандар. Балким ата бабаларымдан болсо керек, ата бабаларымдан калган комуз дагы бар. Бүгүн шашып атып, 2 комуздун бирин көтөрүп келе бердим. Башка комуз көтөрүп келип алыптырмын. Анан үй бүлөбүздө ырдаган деле адам жок. Билбейм, эмнегедир биринчи кесибим, өзүм юристмин, биринчи юриспруденцияны бүткөм. Аны бүтүп иштеп жүргөндө эмнегедир жан дүйнөм ушул чыгармачылыкка, ыр дүйнөсүнө тартты. Андан кийин билим алуунун эрте кечи жок да. Кеч болсо дагы деп тапшырганга туура келди. Эң сонун. Анан ушул үй бүлөдө ырдаган адам жок экен. Бул өзүңүздүн кызыгууңуздан улам келип калган экенсиз да, Мага буну шыктандырган кичке кезимде бир учур болгон. Апам экөөбүз телевизор көрүп отуруп, анан кийин баягы бир ырчы ырдап атса, ушунун апасы кандай бактылуу деп айтканда, анткени кызын баягы телевизордон көрүп сыймыктанып отурса керек дегенде, анан ошондо мындай бир ой келген да, эмне үчүн апам өзүнүн кызына суктанбашы керек депчи, эмне үчүн апам өзүнүн кызы менен сыймыктанбашы керек, эмне үчүн мен башкалардай боло албайм деген ой келип, баягы эгер ошол кыял, ошол ниет чын эле сеники болсо, ал сөзсүз түрдө ишке ашат. Эң сонун. Демек анда азыркы учурда сиздин апаңыз көрүп, сиз менен сыймыктанып, деги эле суктанып отурат деген ойдомун. Жогоруда айтып калдыңыз, деги эле 2 комуз бар болчу, бирөөсүн шашып атып, көтөрүп келе берипмин деп. Анан комузуңуз өзүңүздүкү, деги эле тарыхы боюнча айтып берсеңиз. Бир комузум балким белекке келген, Жок. Бир комузум баягы бабаларыбыздан калган мурас десем болот. Жеңи жок атабыздын комузу. Жеңи жок атабызды билесиздер, Таластан кугунтук алынып, анан Аксыда өскөндө. Ушу Жеңи жок атабыз ошол биздин Кезарт деген айылда чоңойгон. Күмбөзү да ошол айылда. Ошол Жеңи жок атабыздын комузу бири. Бул колумда турган комуз айтылуу Нурак атабыздын комузу. Атайын өзүнөн ырымдап, өзүнөн чертип жүргөн комузун сатып алгам. Ырымдап. Ошол. Негизи комузда ойнойт экенсиз. Комуздан башка кайсыл аспаптарда дагы ойнойсуз? Комуздан башка бизде азыр окуудан кошумча фортепиано кирет. Сыбызгы, чопочо, роз комуз. Демек, ошонун баарын азыркы учурда үйрөнүү оңой эле болуп жатабы сизге? Жок. Баягы ырчылардыкы жыргаал деп коет го, бирок анын артында көптөгөн түйшүктөр бар. Комузду таза чертиш керек. Сыбызгыны үйлөп койсоң эле чыга бербейт. Ар бирин нота менен караш керек. Айтор түйшүгү көп, бирок аракет кылса болот. Эң сонун. Демек, бул нерсе кызыгуу күчтүү болсо, муну үйрөнүп кетүү бат эле оңойго турат эмеспи? Анан комуз жөнүндө сөз болуп калды. Келиңиз бир жакшы чыгарма сурана алайын сизден. Баягы чыгармачылыкка эмне түрткү болду, же алмаз абагынан алыс түшпөйт дегендей баягы апамдын ошол сөзүнөн улам бир
мактанып келген да. Анда ушул алтынай болгон апама, жалпы эле энелерге Апакем деген чыгарманы окуп берейин. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деби Апакем жүрөт салынып, алыстан кызым келет деби Апакем жүрөт салынып. Таптырбай ал кез жашымды, тал-талдап өргөн чачымды, алсырай түшсөм Апакеми алдыңа жөлөйм башымды, алсырай түшсөм Апакеми алдыңа жөлөйм башымды. Арыдайым жарык манайым, агарып барат самайым, алып эште бизди өстүргөн апалар жашоо талайым, алып эште бизди өстүргөн апалар жашоо талайым, Апакем жашоо талайым. Бали эң сонун чыгарма болду. Деги эле 9 ай ичинде 3 жыл колунда өмүр бою жүрөгүндө сактап, түн уйкусун 4 бөлүп чоңойткон биздин апаларыбыз ар дайым бар болсун демекчибиз. Анан негизи эле чыгармачылыкка кайтсак, бул жаатта өзүңүздүн кызыгыңыз менен кызыгып окуп жаткан экенсиз. Азыркы учурда эми алдыдагы пландарыңыз кандай? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Алдыдагы пландар эми окуган билимди кеткен убакыттын өзүрүн көрүш керек. Жыйынтык чыгарыш керек. Буюрса, алдыңкы күндөрдө ыр жаздыралы, клип тарттыралы деп азыр чыгармалардын үстүнөн Устатым Илзар Өзкөнбай экөөбүз иштеп атабыз. Ырды жөн эле ырдап койбош керек да. Ыр менен жашаш керек. Аларды бир маңызына чыгаруу үчүн алар менен бир топ убакыт даярданыш керек. Кудайым буйрса, ал жакшылыктар менен да сиздер менен бөлүшүп калабыз деген ойдомун. Буйрса дейли, эң сонун. Негизи айтат эмеспи, акын көзүнө көрүнгөндө эмес, жүрөгүнө урунганды жазыш керек деп, жан сыңарындай ырды дагы бул жүрөккө жакканын тандап анан ырдаган жакшы эмеспи? Анан салттык ырларды ырдайт экенсиз, эмне үчүн азыркы замандын талабына ылайык эстрада жаатында ырдабайсыз же балким эстрада жаатында да ырдап жүрөсүзбү? Салттык музыканы тандап алгандын себеби салттык музыка жашайт да. Эстраданы кийин биздин урпактарыбыз ырдабай калышы мүмкүн. Салттык музыка биз азыр Токтогул атабыздан баштап Элмирбек агабыздан ырлардан бери ырдап атпайбызбы? Анын сыңарындай салттык музыка, салттык ырлар жашайт. Эстрада эки сөздүн бири кайталана берген ырларды балким жеңилирээк болуп калышы мүмкүн да. Азыркы ырлардын көбү ошол жеңил ырды алып чыгып атат, э? Албетте элге жеңил желпи ырлар жагат, бирок ал убактылуу салттык музыка айтып атпаймынбы, баягы илгертен бери муундан муунга, укумунан тукумга өтүп келе атпайбы? Анан ошол себептерден ушул жашаган бир дүйнөнү тандадым да. Эң сонун. Негизи жаңы клип тарттыралы деп жатабыз деп калдыңыз, ырларды жаздырып атабыз деп. Ошондо эски ырларды жаңыртып чыгуу
ошондой кылып тарттырып жатасыздарбы, жаздырып жатасыздарбы? Эски ырларды жаңыртып чыгуу. Бирок бизде салттык музыкада үйрөтөт. Эч качан оонун бузбай ырдаш керек депчи. Анан албетте оонун бузбасаң дагы, бирок музыкаларын азыркы заманга ылайыктап жазырсаң болот да. Ошол себептерден балким эски ырларды азырынча ошол буйрса аны чыккандан кийин айтайын. Ошол эски ырлардан, бирок мен ойлойм азыркы акындар дагы жөн акындар эмес. Азыркы акындардан дагы күчтүү акындар бар. Азыркы акындардын жазганы дагы салттуу убагы келгенде, учуру келгенде салттуу музыкага айланышы мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда ырдын көбүнчө сөзүнө, текстине маани бериш керек. Анда дагы бир чыгарма сураналы сизден. Жакшы болот. Кайсы чыгарманы Жаштык ыры деген чыгарма. Çalkaygan asmanda betinde jarıgın çaçıp ay geçinde жаңыдан чыккан айга окшоп одеги жаркыным сурмаң ой көзүңдү жаңыдан чыккан айга окшоп одеги жаркыным сурмаң ой көзүңдү кандай адамдын жанында жүрсөң, ошол адамдын бир жакшы мүнөзү же сапаты жугат эмеспи жанында жүргөн адамгачы. Анан азыр сиздин ырдаганыңызды көрүп туруп, Элизара Өскүнбаева эжебиздин ырдаганына абдан окшоштурдум. Албетте талантыңыз өчпөсүн дейли. Анан сизден сурагым келип жатат, чоң сахнага алгачкы жолу качан чыккансыз? Деги эле ошол чоң сахнага чыккандагы алгачкы сезимдериңиз кандай болгон? Чоң сахнага мен ырдап чыккан эмесмин, биринчи чыкканда концертке баргам. Бурул Арунова деген эжекебиз бар. Ошонун школасы бар, өзүнүн мектеби бар. Балалайка эле же ушундай бир аталыштагы бир мектеби бар. Ошонун отчеттук концертин алып барып бергем. Андан кийин спорт ордосуна, анда дагы бир кайрымдуулук концертине ырдап чыккам. Айтор качан бир 3-4 жыл мурун болуш керек. Ошондогу ырдап чыккандагы убагыңыздагы бир сезимдериңиз кандай болду эле? Толкундануу? Жакшы болгон, аябай жакшы болгон.
ойлогом сүрдөнөм го деп, бирок баягы сахнанын жарыгы сага берип анан зал капкараңгы болуп калат экен да. Элди деле көрбөй калат экенсиң да. Бирок ошол орусча айтканда кайф экен да. Анан негизи эле ошол ырдап жаткан учурда ырдын текстин унутуп калган учурлар болобу? Ошол учурда кантип чыгып кетесиз? Болот, албетте болот. Биринин калпагын бирине кийгизип чыгып кетебиз. Биринчи куплеттикин экинчи куплетке чаптап, биринчиникин экинчиге чаптап дегендей ар кандай учурлар болот. Көп болот андай. Негизи жогоруда ошол эң алгачкы жолу сахнага алып баруучу болуп чыккан дедиңиз. Демек, алып баруучу жаатта дагы өзүңүздү сынап көргөн экенсиз, Ооба. Нурзат Токтосунова эжекебиздин Нур академиясын бүткөм. Ошол жакты окуп, Нурзат эженин өзүнөн билим алып, жанында жүрүп, айтор телеканалдарда иштедим, сайттарда иштедим, концерттерди алып бардым. Эң баягы ошо алып баруучулук жаатта жетишкендигим деп мэриялардын концертин алып бардым. Ошол эң сонун негизи эле бул чыгармачылык жолдун мындай тузу оор болот, баары бир жүрөгүңдө бир каалоо жатса ошол нерсе сөзсүз чыгат го. Баары бул алып баруучулук деле ырчылардай болуп эле бир казанда кайнайт эмеспи, жолдору бир казанда кайнап, анан чыгармачылык менен ушул алып баруучулук жаатты дагы мындай кызыкканыңыз мен үчүн өтө кубанычтуу нерсе болуп турат да. Эң сонун. Анан сизден дагы бир чыгарма сурана алайын? Жакшы болот. Сагыныч деген жакшы бир чыгарма. Эми эртең менен бир кайгылуу ырларды ырдайын десең элдин баарын маанайтышып калат да. Андан көрөк маанайын көтөрүп, Негизи баягы мен лирический жай ырларды ырдаганды жакшы көрөм да. Бирок эми таңдын башталышы, күнүбүз жакшы өтсүн деп шаңдырак ырлардан ырдай берейин. Анан негизи эле өзүңүз ырдайсыз, комузда ойнотосуз, анан өзүңүз ыр жазган учурлар да болобу? Баары бир чыгармачыл адамдын ушул каалоосу болуп турса, дагы алып баруучулуктагы тажрыйбаңыз бар экен, ошол ыр жазган учурларыңыз да болобу өзүңүз? Ыр жазгым келет аябай. Бирок баягы чала сабат акындын эмне кереги бар дегендей, мындай
акын болбогондон кийин ырда акындар жазсын. Баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт беле. Анын сыңарындай. Эми кээ бир учурда бир учурду көргөндө бир эки сап келиши мүмкүн. Бирок ыр жазуудан алысмын. Негизи буга билбейм, балким кийинчерээк ошол талант койгон кезде. Бир үйгө не деп койчу эле? Баягы элдин сөзү бар го. Бир үйдөн бирөө эле сүйлөсүн дегендечи. Мен өзүм жолдошум акын. Ошол бир үйгө бир акын жетет болуш керек. Демек жолдошуңуз акын болсо, ырларды жазып турат, Ырларды жазып турат. Жазып турат. Инсан негизи убакыт учкан куш дейт эмеспи? Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берейин деги эле кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун, анда эркин микрофон. Жакшы. Чоң рахмат. Ушундай таң эрте күнүм сиздер менен башталды. Иштериңиздерге ийгилик. Ушул 5-каналдын жалпы эмгек жамаатына ийгилик. Ар дайым эфириңиздер тунук болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Жана кыргыз элиме тынччылык, дүйнө жүзүнө тынччылык, дүйнө жүзүнө тынч болсун, дүйнө жүзүндө кыргыз элим тынч болсун, эл ичинде биз тынч болобу дегендей айтор. Элибиз аман болсун. Жерибизде ар дайым тынчтык турсун. Эң сонун деги эле ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди, деги эле кыргыз маданиятына кызмат кылган мыкты инсан болушуңузга тилектешпиз. Убакыт учкан куш демекчи, сиздер менен деги эле Таңкы 5 программасы 2 сааттык ишин алып бардык. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар дейбиз. Биз эч качан коштошпойбуз, жөн гана кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен 2 саат бою кызматыңыздарда мен Махаббат Талантбекова болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.